Бул видеодо болсо ушул 4 букачарды кандай кылып көк чөпкө көндүрүп, ушундай ээн талаага жиберип, көргөндөй эле иштерин өткөзбөй, буттарын аксатпай көндүрүп алганы жөнүндө айтып берейин. Негизи байланып турган мал, жемде турган мал көк чөпкө чыкканда көккө тоюп алып, иштери өтүп, көп басса буттары аксап, этинен түшүп, бою өспөй жүдө болуп калат. Буларды көргөндөй эле көккө чыккандан кийин наоборот жакшы эттене башташты. Негизи көбүнчө бойлору өсө баштады. Эттери эми бир аз кошулса кошулгандыр, бирок бойлору конкретно өсүп атат. Анткени эми көк чөптө кантсе деле кургак чөпкө караганда витамин көбүрөөк болуш керек. Ошондуктан уже бойлору өсүп, мына жоош, жоп-жоош. Кааласаң келип тырмап коесуң. Мына жүндөрү деле уже алмашып, аз эле калды. Уже булар түшсө, күзгө чейин түшсө, уже капкара болуп, чекчейген красавчик букачар болуп калат. Мына уже күздө сатып же байлоого киргизип, бир аз дагы этин толуктап, боюн өстүрүп, уже сатса жакшы прибыль алып келет. Негизи уже ушул убакта деле мына бир ай базардан алып келгенде мына кебетелер ушундай болчу. Көргөндөй эле мына жүдө, жүндөрү апсыйган, витаминдери жетпейт. Мына азыр карап алыңыздар. Видухалары сонуна бир ай деле ушинтип кармап туруп эле ушу мен система рецепторум менен жемдерин берип, ушундай график деп койсо, деп койгандай болуп калат. Ошондо ошо эми мен методикам деп коеюнчу, ошо методика менен ушундай кылып байлап, мындай көк чөпкө чыгарып, мына мисалы могу базарга алып барсаң ходяк деп жөн эле тытып эле кетет. Анткени уже байлоодо турган эч бир доказательство жок, видеодон эле көрүп калбаса. Мына муну ходяк жайлоодон кечээне эле келди деп деле сатып ийсең деле мына эч проблема болбойт. Мына жайлоого жиберип ийсе деле эчтеке аксабайт, ичи өтпөйт. Анткени 15 күн уже буларга толугу менен жетет. Көк чөпкө чыгып, көк чөпкө тойгондон кийин уже булар жайлоого эмес, любой жерге айдасаң этинен түшпөйт граммдагы, бой өсөт. Күздө ушул эт менен келет, бою бирок дүкүйгөн бойдон келет, чоңоюп конкретный болуп келет. Мына мону караңыздар. Видуха. Бул көк чөп биз аябаганда эми боюн өстүрөт экен, чындап эле мына могу бою өлө сонушту. 15 күндө эле бою конкретно өстү да. Мага мурунку видеолорду карап, анан бул видеону көрсөм уже сонун өзгөрүү сонун болуптур. Мына могул деле аябагандай арык болчу экөө. Бул экөө более-менее болчу, бирок булар да сонун болду. Ушуну деле азыр мына бир ай кармап туруп деле сатып ийсең, бери жагы деген деле 10 миңден кошулат, чистый жемден тышкары. 10 миңден 4 баштан 40 баш, 40 миң түшсө деле бул менимче эң сонун. 1,5 ай болсо деле 10 баш киргизип койсоң 100 миң түшүп калса сонун эле жумуш. Негизи 100 миңдик деле зарплатасы Кыргызстанда менимче табыш кыйын болуш керек. Ушу методика негизи сонун. Мына видухалары ичтери деле өткөнү жок. Могул бир аз суюк чыгып атат, бирок эч проблема болбойт. Анткени ичи өткөндүкү уже шылынып этинен түшүп кетет. Бир 3-4 күндө эле уже этинен түшүп, мына кебетеси момундай болуп калмак. Бирок бунун ичинде курт болгондуктан бул жакшы оңоло албай атат. Көккө чыккан боюнча айтып берсем, булар жаңы байлоодон чыккандан кийин 5 күн кургак чөп жеп атышты. Эми көк чөпкө деле жакшы көнбөй, жыттагылап, аны жакшы жей албай атышты. Анан баштоого мындай кургак чөптөн салып койсом, чуркап келип эле кургак чөптөн жеп, 5 күн кургак чөп, жем, көк чөп аралаш болуп атып, андан кийин кургак чөптү алып салганда азыр эми только эле көк чөп, анан ушундай болгон жем жеп атышат. Мына зато иштери өткөн жок, буттары аксабайт. Бул коро деле аябай чоң болбостуктан, көп деле баспагандыктан булар буттарына эле нагрузка келген жок. Ошон үчүн уже ушу кичинекей кородон көнүп алып, эми булар жайлоого жиберсе вообще аксабайт. Анткени мен уже жылда эле ошентип жиберем, эч проблема болбойт. Жайлоого кандай эт менен кетсе, ал жерден эле бир ташка уруп алып, аксап, ошентип жүдөп калбаса эле этинен такыр түшпөйт, только бою өсөт. Ошентип сонун болуп келет. Бул 4 баш канча сомдон базардан келген, биринчи күнү кандай болуп байлоого кирген, экинчи күнү канча жем кошулуп берилген, бир ай байлоодо турганда канча расход кетти, кандай жем жеди,
жемге эмнелер кошулуп берилди, канча саман жеди, ошол жөнүндө видеолор кызык болсо каналга кирип көрсөңүздөр болот. Ушул 4 букачар боюнча 3 видео чыккан. Ошо биринчи күнү базардан кандай келип жуулуп тазаланып байлоого киргендиги, экинчи күнү канча жем кошуп үстүнө берилип кандай кылып жемге көндүргөнүм, андан кийин бир айда ошо канча общий расход кетти, ошол жөнүндө айтып бергем. Ошону кирип көрүп, видео жакса лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Чоң рахмат.